Алматыда Гүлшана Таласова жасалыңыздар. Жыл сайын өтүүчү көргөзмөгө Кытай, Өзбекстан, Азербайжан, Туркменистан, Монголия, Казакстан, Венгрия, Россия сыяктуу 8 мамлекеттерден бизнес жана дипломатиялык өкүлдөрү жана Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан жеке ишкерлер катышты. Сапаргүл Бердалиева нукра азыктарды өндүрүп, нан азыктарын даярдап сатка чыгарат. Алгаш чаккан цехти кызы келиниме иштетсе, эми 6 адамды жумуш орундар менен камсыз кылууга жетише алды. Bunday ярмаркалар болуп турганы биз үчүн багы мына канчалаган адамдар келип алып кетип атат. Анан буну жегенден кийин сөзсүз бизди издешет. Мен негизи эфирге чыгып реклама кылбайм, ушу ярмаркадан кийин эле ушу. Анан мен көбүнчө рекламага чыкпаганым себеби деле түшүнүктүү болсо керек. Баягы кыргызда сөз бар го, төшөгүңө карап бутуңусун деп. Эми ишканабыз кичинерээк да. Анан азыр эми ошого карабастан биз дагы иштеп атабыз. Азыр мурун колумда 2 адам иштеген болсо, азыр 6 адамга жетип калды. Объемубуз да чоңоюп атат. Эми Кудай кааласа биз деле элдей болуп 8 миллиондон өтүп, налог төлөп, өкмөткө пайдага келсек деген эле үмүт менен иштеп атабыз. Түштүк Экспо 2024 эл аралык көргөзмө жарманкесинин катышуучулары үчүн мүмкүнчүлүктөр да чоң. Азербайджан впервые участвует на данной выставке. Конечно же, коммуникация с людьми, которые находятся в странах на путях Великого Шелкового пути. Это даст обмен контактами, обмен традициями, обмен и узнавание больше не только о караванных путях и бизнес-стороне, но и о традиции культурной стороне всех стран, которые лежат на данном пути. Азербайджан в этот раз познакомит с потенциалом туризма в Азербайджане, гостей на данной выставке. Мы очень рады быть в этом южной столице, как говорится, Кыргызстане. Мы расскажем о Баку, о Шамахе, об Исмаилы, о Гябеля, Шике. Все эти города лежат именно на Великом Шелковом пути. То есть караваны проходили как через Кыргызстан и далее через Иран, Азербайджан и далее в Европу и обратно. Көргөзмө жарманкеге айыл чарба, тамак аш, азыктары, кеңсе буюмдары, техника, курулуш, кийим-кече өндүрүшү, үй тиричилик, туристтик жана кол өнөрчүлөрдүн буюмдары, шаардагы жогорку окуу жайлардын жаңы мүмкүнчүлүктөрү көрсөтүлдү. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда чыккан продукцияларды да көрсөтүшүбүз керек деп. Мына канча өлкөлөрдөн келди, алар да келип биздин потенциалды көрүп атышат. Бизде экологиялык жагынан таза айыл чарба продукциялары бар. Бул жерге башка өлкөлөр, мен ойлоп атам, өзгөчө кызыктар болот болуш керек деп. Көргөзмө 7 мамлекет келип отурат. Мен ишкерлерге ыраазычылык билдирем. Анткени ар бир кылган аракетибиз ошо ишкерлердин мээнети менен келип отурат да. Өндүрүшчүлөр, дыйканчылар, жанагы туристтик компаниялар, тейлөө көргөзүп аткан биздин уюмдар, ушулардын баары тең жалпысынан бул мамлекеттин өнүгүшүнө, өсүшүнө чоң түрткү берет. Эл аралык көп тармактуу көргөзмө жарманке Ош областында эл аралык соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү, мындан ары бекемдөө, инвестиция тартуу жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарларын экспорттоого чоң колдоо болоруна ишеним билдиришти. Бүгүн ушул иш-чаранын алкагында биз өзүбүздүн алтын күз аттуу дагы иш-чарабызды өтүп атабыз. Анан эми дагы бир потенциалыбыз бүгүн ушул гидропотенциалыбызды пайдаланышыбыз керек. Бүгүн да ушул бир катар ушул күндөн, суудан, шамалдан өндүрө тургандай көп ишкерлерибиз келип, мындай бир изи менен бүгүн күндүн экинчи бөлүгүндө кол коюшуларга барабыз. Иш-чаранын алкагында Кыргызстан менен бир нече өлкөнүн ишкерлери кызматташуу боюнча макулдашууларга кол коюлушу күтүлөт. Ошондой эле Түштүк Экспо 2024 иш-чарасын улай Султанбердиев атындагы Ош улуттук драма театрынын алдында Бооз үй кароо сынагы жана Алтын күз айыл чарба жарманкеси уюштурулган. Мында күнүмдүк турмушка зарыл болгон азык-түлүк, жашылча жемиштердин түрү арзан баада сатылат. Ал эми 7 райондун атынан даярдалган бооз үйлөрдүн ичи сырты кооздолуп, кыргыздын каада салты, үрп адаттары чагылдырылат. Гүлжан Ажиматова, Мустамбек Ахмеджанов, Ош шаары.